Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. 94 жылдын май айында кабыл алынган реабилитация болгон жарандардын укуктары жана кепилдиги деген мыйзамга оңдоо киргизүү тууралуу жаңы мыйзам долбоору мындан бир ай мурда коомдук талкууга коюлган. Анын авторлору 16 депутат. Алардын катарында Каныбек Иманалиев, Мирлан Бакиров, Садык Шернияз, Жанар Акаев, Мирлан Жыйынчуроев жана башкалар бар. Мурда актоого жатпайт деген жарандардын саны азайтылат. Мисалга, азыркы мыйзамдын 4-чү беренесине ылайык мекенине чыккынчылык же тыңкычылык кылган, диверсия же коомго зыян тийгизгендер мурда эч кандай шартта акталчу эмес. Азыркы мыйзамда болсо Кыргызстандын аймагынан аскерге чакырылып, Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда мекенине чыккынчылык кылгандар гана акталбайт деп жазылууда. Демек, аскердик ант берип чыккынчылык кылгандар гана акталбайт. Башкаларды шартына жараша актаса болот. Бирок айрым тарыхчылар чыккынчыга айланып дезертир болуп, Гитлерге кызмат кылгандын баарын Кыргыз парламенти актаганы жатат деп жаза баштады. Эгер бул тарыхчылар согуш учурунда Түркистан легионунда кызмат өтөгөндөр да акталып кетет деп ойлосо, андай эмес. Бирок ал легион тууралуу деле эмгиче толук маалымат жок. В 1941 году, оказывается, уже становится известно советской стороне через линию разведки, что 1941 жылы советтик тарапка чалгындоо кызматтарынан туткунга түшкөн ар башка улуттагы адамдардан немис жетекчилиги атайын аскерий легиондорду түзө баштаганы белгилүү болгон. Ошондуктан 1942 жылдын аягында Казакстанда, Алматы шаарында Казакстан жана Орто Азия элдеринен ар башка улуттан 50дөй чалгынчы даярдалып, алар немистер тарапка өткөрүлүп, Түркстан легионуна атайлап киргизилген. подготовили и переправили через линию фронта и внедрили в туркестанские легионы. Чыныгы тарыхчылар ушундай нерселерди изилдеп тактаса болмок, бирок алар советтик мезгил менен байланышкан нерселер тууралуу мурдагы советтик жумурияттарда кандай жаңы демилге чыкса дагы анын баарын жамандаганга аракеттенет. Москвадан же мурдагы советтик жетекчилер тарабынан жактырыла элек нерсенин баары алар үчүн туура эмес жана зыяндуу. Ошол себептен СССРдин тарыхы эмгиче так белгисиз. Басмачылар боюнча болсо маселе татаалыраак. Жаңы мыйзам боюнча 18 жылдан 53 жылга чейин Орусия Федерациясынын кылмыш жобосу боюнча соттолуп репрессиялангандын баары акталууга тийиш. Ал кезде бийлик менен макул болбогондор же компартиянын саясатына каршы чыккандын баары эл душманы деп аталчу. 61 жылга чейин болсо Кыргызстандын аймагында Орусиянын кылмыш жобосу иштеген. Бул жаңы өзгөртүүлөр боюнча басмачылар кыймылына катышкандар чындай эле акталышы мүмкүн. Анткени алар советтик тартиптин чыныгы душмандары болгон, бирок алар Кыргыз элинин душманы эле. Алардын катарында 16 жылдагы көтөрүлүшкө катышкандар да болгон. Алардын айрымдары Кытайга качып, кийин кайтып келген жана большевиктер орнотуп жаткан жаңы тартипке көнгөн эмес. Басмаческое движение было движением неоднородным. Басмачылар кыймылы бир беткей болгон эмес. Алардын арасында мурдагы байманаптар да, жаңыча ойлогондор дагы, билимсиз дыйкандар да, белгилүү окумуштуулар дагы, Орусия армиясынын офицерлери да, 1916 жылдагы көтөрүлүшкө катышкандар дагы болгон. Басмачылардын пайда болушу кылымдар бою калыптанып калган үрп-адатты большевиктер бузгандан келип чыккан. Салт болсо ар бир элдин улуттук пайдубалы. Национальная самобытность любого народа. Андан тышкары, ошол кезде бийликке каршы чыккандын баары иргилебестен акталбайт. Маселе боюнча Улуттук илимдер академиясында атайын комиссия түзүлөт. Ага маселе боюнча адистешкен бейөкмөт уюмдардан 5 адам. Кыргызстан тарыхынын советтик мезгили боюнча адис 3 окумуштуу жана омбудсмен институтунан, прокуратурадан, ички иштер министрлигинен, коопсуздук кызматы менен мамлекеттик архивден бирден мүчө кирет. Мыйзамга каршы чыккан тарыхчылар Кыргыз парламенти батышка жетеленди деп да айтууда. Кыргызстан 2017 жылы ачык өкмөт деген жана батышта демилгеленген эл аралык долбоорго мүчө болуп кирген. Анын алкагында түзүлгөн улуттук программага ылайык 18-53 жылдарда болгон репрессияларга тиешеси бар архивдер ачылууга тийиш. Мүмкүн бул тарыхчылар мурда купуя сыр болуп жаткан маалыматтар ачыкка чыгып кетеринен коркуп жатат. Өз тарыхыбызга биз эмгиче өзүбүз ээ боло албай келебиз. Же ошондо саламат калыңыздар.